Саламатсыңар туугандар. Мен силерге азыр 15 майдан 23 майга чейинки астропрогноздор боюнча кичине маалымат берип кетейин. 15 майдан баштап 23 майга чейин асмандын 1-9-8 секторлору экватор боюнча активдешкен учурунда болот. Активдешкен учурда 1-9 секторлор эмнени берет? Айрыкча бул болчу алдыда күтүлчү событиялар, окуялар 15-23 майга чейин деп жатпайбыз. Ошонун эң негизги туу чокусуна жеткен учурлары 17 майдан 23 майга чейинки аралыкта көбүрөөк сезилет да, ушул убакыт аралыгында, ушул убакыт интервалында. Ошон үчүн эмнеге көңүл бөлүү керек? Бул учурда көпчүлүк адамдарда эсизде деле чечкиндүүлүк күчөгөн учуру болот. Чечкиндүүлүк күчөп, физикалык активдүүлүк күчөгөн учуру болот. Көптөн бери топтолуп калган, жасалбай жаткан иштериңизди азыр жасап үлгүрүп калсаңыз болот, ушул 10 күн ичиндечи. Жалпы калтырбай, көпчүлүк учурда физикалык активдүү болгон учуруңуз дээрлик сезилип билинет да, байкалат өзүңүзгө. Чечкиндүүлүк эле эмес, не только физикалык активдүүлүк, агрессивдүүлүк да күчөгөн учуру болот. Агрессивдүүлүк сизде эле эмес, башка адамдарда да күчөгөн учуру болот. Ошон үчүн бир аз агрессивдүүлүктү көзөмөлдөсөңүз дагы өзүңүздү контролдоп, агрессивдүүлүк анчалык алдырбай, анда бир топ жакшы болот өзүңүз үчүн. Бирок баары бир алдыга койгон көп максаттарды бүтүрүп калууга, чоң кайсы бир койгон максаттарыңызга негизделген. Ошол максаттарга жетип, ошол максаттарды алдыга койгон пландарды ишке ашырып, ошол иштерди бүтүрүп калуу үчүн жакшы шарттар түзүлөт да, ушул 10 күн аралыгында. Только ачуу калтырбаш керек, анчалык агрессивдүү болбош керек ошо. А так, анан алыска аралыкка дагы чыкпоо керек. Бул 9 сектор, асмандын 9 сектору бул экватор боюнча. Алыска аралыкты берет да, дальние поездки. Астрологияда 100 километрге чейинки аралыктарды короткий поездки деп коет, кыска мөөнөткө чыккан, кыска аралыкка чыккан сапарлар. Дальние поездки деп коет, 100 километрден ашкан аралыктарды алыска аралыкка чыгуулар. Алыска аралыкка чыгуучу сапарлар деп эсептелет. Ошо алыска аралыкка сапарга чыкпай туруу негизинен максатка ылайыктуу. Андан сырткары эл аралык мамилелердин курчушун дагы берет 9 сектор. Эл аралык мамилелердин курчушу, коомчулукта, элдин деле мындай сөз көтөрө албаган учуру, коомчулукта чымалгоолор байкалат да, мындайча айтканда баары. Коомчулукта активдүүлүк, элдин арасында, коомчулуктун арасында бир топ активдүүлүктөр күчөгөн учуру болот, активдүүлүктөр. Ошол себептен эл аралык мамилелердин бузулушу күтүлүшү мүмкүн деп атабыз. Ошол учурда, азыркы айтылган учурларда, ошо чет мамлекеттерге, башка мамлекеттерге чыкпай эле турган максатка ылайыктуу негизи. Ушулардын баарын эске алыңыздар. Макулбу? Физикалык активдүүлүк күчөйт, чапкылоо иштери, ар кандай уюштуруу иштери күчөйт деп атпайбызбы? Ошондой уюштуруу иштери күчөйт, менменсинүү күчөйт. Мындай орусча айтканда гордый болуп дегендей, сөз көтөрө албай, менменсинүү, ушундай сиздеги мүнөздөмөлөрүңүз да күчөп кеткен учуру болот да, менменсинүү. Сиз менменсинсеңиз, сизден өтүп башка бирөө менменсинет, андан өтүп кайра сиз менменсинесиз. Ушундай учурлар жалпы коомчулукта, үй бүлөлөрдө деле, ар бир адамдардын жеке жашоолорунда, негизинен ошо коомчулукта физикалык тараптан да адамдар активдүү келишет, бир топ активдүү келишет. Ошондой кандай гана иш-чаралар болбосун, активдүүлүк менен иш ашырууга аракет кылган учурлар болот да, адамдар алдыга койгон максаттарын ишке ашыруу үчүнчү. Ошол себептен физикалык активдүүлүк деп баятан бери айтып жатпайбызбы? Физикалык активдүүлүк күчөгөн учурда көп жумуштарыңызды бүтүрүп үлгүрүп калыңыз. Ушул 10 күн ичиндеги плюс нерселери ушул. Узак убакыттан бери бүтүрө албай калган жумуштарыңызды бүтүрүп үлгүрүп калыңыз да. Ошентсеңиз, ал
жасаган аракеттериңиздин натыйжасы көпкө жетпей эле сизге өзүнүн жакшы натыйжаларын берет. Ошол себептен ушул азыркы айтылган 15 майдан 23 майга чейин, айрыкча 17 майдан 23 майга чейин бүт активдүүлүк күчөйт деп атпайбызбы адамдарда? Физикалык активдүүлүк, агрессивдүүлүк, айрым бир топтордун арасында, коомчулукта, жалпы коомчулукта ушундай активдүүлүк күчөйт да. Эл аралык мамилелерде да курчуп кеткен учурлар болушу күтүлөт. Эл аралык мамилелерди курчуп кетиши күтүлөт. Ошон үчүн аны айтпадыкпы бая. Сырт жакка таптакыр эле чыкпай турууга аракет жасоо керек да. Ушул убакыт аралыктарында анан 25 майдан кийин сырткы чет мамлекеттерге чыкса боло берет ушу. Андыктан азыркы айтылган кеңештерди эске алып, туура максаттуу пайдаланып калыңыздар. Азыркы айтылган нерселерди эске алып. Макул туугандар анда. Кайрадан эфирде сүйлөшкөнчө саламатта болгула.